Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда айтып өткөндөй студиясындагы меймандары келип, буйруса орун тапты. Анда жалпыңыздар үчүн бүгүнкү Аруу таң программасынын конокторун тааныштырып өтөлү. Бүгүнкү биздин конокторубуз оончу аткаруучу Абдишүкүр Асанов ага, ошондой эле таланттуу, өнөрлүү инсандар Бекмат Өмүрзаков, Ислам Абдылдаев жана Адилет Үсөнбаевдер бизде конокто. Кош келипсиздер, саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Саламатчылык. Элиңиздер журт менен, эл менен амандаштыралы, жалпы көрүүчүлөргө агай бир жакшы саламдар болсо айтып өтсөңүз болот. Көрүүчүлөргө менин биринчи каалоом бүгүн мына Рамазан айы. Рамазан айында бардык эл журтка бактылуулук каалайм. Бар болсун, бардыгы бактылуу болсун. Бардыгы элден чыгат. Эл байлыгы түгөнбөйт да, элден чыгат. Таланттуулар, эл журт бардыгы элден чыгат. Ошон үчүн элге майрам менен куттуктайбыз. Азаматсыздар, буйруса жалпы сиздин чыгармачылык жолуңуз боюнча алдыда кенен бир сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Алгачкы эле суроо ушундай болсун, чагай, качан оюн жаратып, качан бир чыгармачылыкка болгон кызыгуу башталды негизи? Сиздин өзүңүзгө. Меники жакшы суроо бердиң, иним. Мен Лейлектен боломун. Мен Лейлекте жүргөн мезгилде чабан элем да, союздун убагы эле. Рыспай Абдыкадыровду угуп алып, ошол 1000 та койду талага таштап коюп, ошо карап келе бергенмин. Бул деген өзүнүн ушунчалык жоготкондук да адам. Рыспай Абдыкадыровдун үнүн угуп, ошону кайталап, ошону идеал тутуп, алып келип Абдыкадыровго жолукканмын да, Рыспай Абдыкадыровго. Бирок Рыспай Абдыкадыров менин эч кандай эменди көтөрмөлөп, көңүлүмдү көтөрдү. Сен сөзсүз окушуң керек, сен илим алышың керек, сөзсүз мен сага жардам берем деп, эме ошол киши жолго салды да. Ошол кишини эме жолго салганы ушул окуп жүргөн мезгилде сабатсыз элем. Сабатсыз мезгилде Абдыкадыров мени сенден бир бала чыгат экен, сенин ноталарың мага жагып калды деп алып ноталарга вариацияларды жасат эле да. Вариацияларды мен ойнай албайт элем. Качат элем агайды көргөндө. Агай мени издеп жүрүп, вариацияларды үйрөнбөсөң могонду эме кылып, кооздоп ойношду үйрөн деп мени аккордеонго эмеге үндөдү да, аспапка. Аспапты мен өмүрүмдө ойногон эмес элем, аккордеонду угуп алып эле келген элем да. Ошон үчүн бул аспапка сөзсүз илим алыш керек экен. Агай менен көп жүрдүм, агай дайым көтөрмөлөйт эле, бирок мен тартынып агайдын эмелерини, вариацияларын ойнай албайт элем да. Агай шөнтүп жүрүп, мына өмүрдөн өтүп кетти агай. Өткөндөн кийин ошол үйрөнгөн эме калбайт экен. Өзүмчө бир оору экен да бул. Жүрүп эле бир баларды жаза берем. Үйдөгүлөр ham капа болот. Сен сал акылыңдан айнып калган эмессиңби? Жок, мен ушундай дартым ушундай эле, силерге айта албайм дей берем да. Шөнтүп жашырынып, эч мүмкүнчүлүк жок, азырам эле мүмкүнчүлүк жок. Жаш өтүп кетти да ошентип жүрүп. Жашты өткөзүп алгандан кийин чыгармачылык ишем оорлойт экен. Эмди картайган мезгилде агайдын вариацияларын ойнай албайм. Ушул оондорду жазып, мына балдарды жардамга чакырам да. Жардамга чакырып, ушу балдарды толуктап ойноп бергиле деп эме кыла берем да. Худду мени бир аманат нерсем толук болбогондой боло берет да. Чыксам, элге ушу ылларымды элге чыгарсам дейм, бирок поезд кетип калыптыр да. Мен эме кыла берем да, чыгамын, мен сөзсүз ырдайм деп өзүмдү өзүм жоонто берем да. Бирок эл угуп, көп жактан каттар келип атат. Америкадан келип атат. Үтүккө 1-2 балдар келип жардам берип,
ütükке çıkarıp jibirdiler. YouTube Şol mu, ütükte kayra kara adamlar toluktap koyup koyat. Bir Şahin Azarov degen özü jatık leylektik bala çıkıp şul aka avkalı şunda eken dep kayra şo ütükke kirgizip koydu da kayra. Adamlar koşunalar körüp alıp sen ırdayt ekensin, senden bir bala çıgat eken dep emek kılat men özümçe sүйünüp жүре da. Şu ıllarımды çıkarsam bolat eken, orada da hareket kıvapın dep orup köp jürdüm da. Şol mezgilde çıksam bolmok eken. Eldi keç bolup kaldı, keç bolsam hareket kılıp jübölüp kalkacağım, çıkarıp kalayım. Agay, menden baga kızıktуу суроо, сиздин чыгармачылыгыңыздан дагы баягы миң кой кызык болуп атат да. Эмне болду ошол койлор кийин? Сиз келе бергенден кийин. Şul min koy şehirde bana türkü olup zootehnik aybay meni padyaşka kıldı. Zootehnik degen bar edi da, mal menen birge bolat elek. Ye balam oylanba dedi. Men var bu mallar jogolboyt. 100 tasın arkaga koşulsa 200 tası berikке koşulat. 300 tası darkı Yeşbayga koşulat. Men bardığını takta beremin. Sen okuyver, sen oylanbagın. Hiç oylanma. Atenen ne ol dedi, atenem narazı ol dedim. Koydu bak, üylöbüz seni. Koydu bak, üylöbüz seni. Degen sözünü bölükte aytpayt da. Ben taştap alıp kele verdim. Şu zootehnik bana jarap. Şu koylarımdı büt. Bir yıldan keyin, 2 yıldan keyin barsam kutuktap meni ötüpsün okuğa. Kutuktayman. Rıspay aka menen jakşı bolgun balam. Rıspay aka bu elden çıkan talant. Rıspay akadan үйрөнгüm menin jardamım şu boldu sağa. Dep rahmatını aytты da. Men ham rahmat ayttım oğa. Бара келди. Эми агай, келиңиз, сиздин ушул обондоруңуздан анда көрүүчүлөрүбүзгө бир аткарып бериңиз. Буюрса бул тарапта биздин музыкант жигиттерибиз турат жардам берип, буюрса сиздин обондоруңузду көрүүчүлөрүбүзгө анда тартуулайды. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Men el jönündө, yer jönündө, ata meken jönündө жазат экенмин да эмди ойлосоң. Men şonday ekenmin. Emdi şol ıllarımdan el kırdap bereyim, el taraza, el bağlayt da meni. El bağlasa dağı bir жерге yaşım jetip kaldı, 70'ten aşıp kaldım. Bul ayttım go bayağı aylık bagan kasal eken bu. Kaslamam kutulbayt ekenmin. Endi elden kütömün. Jıyıntık kese eldin aytkany bolat da. El meni koldosa balkim men şu baldardın jardamı menen elge kızmat kılıp kalarım. Rahmat sizlerge. Келиңиz анда. Алгачкы чыгарманы аткаралы. Algaçkı çıkarmam yene jönünde yazdım. Yene kem en asılım dünyadagi sözü Atakul Jakupov'tuku. Кеттик анда, баштадык. Akjaydın algaçkı bir keçimenen alamdan enen bugün öttü degen aldastap bul kabardan kapsalandı asmandan ayım könüm öştü menin asmandan ayım könüm öştü menin. Başıma mınca kaygı kübögümün bir yerde karbalasta kümünümün yemimin tabar benim sizde yandı yine kemin asılın düğünödögü yine kemin asılın düğünödögü.
bir günüm kaygımdan armanga tolgonurdun kayrığından asılım altın enem döküp durucu ayrıldım kökte bükkün yarından ayrıldım kökte bükkün yarından asılım altın enem döküp durucu ayrıldım kökte bükkün yarından ayrıldım kökte bükkün yarından. Чоң рахмат. Анан кийинки суроону бул жакта агаларга бергим келип атат. Абдышүкүр ага менен кантип иштешип калдыңыздар? Азыркы убакта агайдын обондорун аткарып жүрөт экенсиздер. Кантип мындай таанышып, кантип иштешип баштадыңыздар? Саламатсыздарбы? Абдышүкүр менен Айшыктан болот. Мен 2017-жылы бул жактан Ниязалы Борошов атындагы музыкалык окуу жайга мугалим болуп келгенде Ашатам мен телевизордон көрүп, ал жерде мен тааныйларымды бүт айтканмын да. Атам музыкант болот, Мурзак Саттаров десем, Лейлектен болом деп таанышсам, аштан мени ошо телевизордон көрүп, издеп келиптир да. Ооба. Анан ошондон бери ырларын угузду, аранжировкасы бар. Анан аранжировкаларына комуз кошуп, ушундай бир ырларым бар, ушуларды карап көрбөйлү дегенден макулдуу анан бул жигиттер менен сүйлөшүп ушинтип ойноп калдык да. Рахмат силерге. Айштан обондору жакшы. Ооба. Агай, жалпы канча обон бар азыр өзүңүзгө таандык? Мен азыр нотага түшүргөнүм 30 бар да. 30гача. 30 бар. Эмди өзүм картайып калдым. Эмди ырды айтырган мына балдарга берип, бирөөлөргө берип ырдасам деп деген ой пайда болду да. Ошого мына балдарыма берип, ушул ойду тутуп атам да, бирөөгө ырдасамбы. Өзүм жашым өтүп калды. Эмди адеп эле чыгып, мен обончу дей бербей, ырларымды şu балдарга берсем, элге жакса, жакшылап ырдаса, мен көксөгөнүм жерден табылат эле да. Агай анан жогоруда айтып каладыңызбы, Рыспай Абдыкадыров менен жүрдүм деп. Ошол убакта эле обондоруңуз чыга баштадыбы? Же кийин жазып баштадыңызбы? Ошол убакта кайрыктарды билип, ошол киши тоба кылдым. Шунчалык мени сыйлайт эле да. Şu ичкен ашын жерге коет эле. Болбосо агай шунчалык калтыс, таланттуу адам. Эшикке чыксам, эшикке чыгат эле, канча пул болсо мага берип салат эле да. Абшүкүр. Абшүкүр. Сен bu кайрыкты каяктан таптың? Дей берет эле да, мен кача берет элем. Агай шунчалык мехрибан, бир баланын көзүнү билген экен да, көрсө. Кийин мени издеп Лейлекем барды бечара. Бар, канан ноталар деди. Түгөлбай Касаков дейип койдум эле. Түгөлбай экен дейип койдум эле. Түгөлбайды избей, мени илбесиңби? Ардак тактага. Мен seni 5 yıl okuttум го. Sen жакшылыкты билесиңби? Агай кече эле алдым эле сизди. Кече эле мен сиз тереңди билбепмин. Түгөлбай алмаштырып койдум эле. Кана тап. Мен эме кылып, ил мени. Мен биринчи турушум керек. Мен seni билесиңби? Seni нотаңды үйрөткөн менмин. Мени ырдап жүрүп, 1000 так койду таштап барган сенби? Мен онда ошондо кыл деп анан бечара жетти мыйман болуп жакшы адам деп Кулдар рахматы жаткан жери жайлуу болсун агайдын. Мени элге кошкон ошо киши болду. Мен болсо кой багып жүрө берет элем. Сабат жок эме, диштеке жок эле, атамам жок эле, энем бар эде. Көнбөйт эле да кишилер. Сен үйлөбөз эми, кой балам эми, койчу болуп эле тиричилик кыла бер деп айтат эле да. Чыгамачыкты түшүнбөйт да кишилер. Шундай нерсе болот экен бул балам. Рахмат силерге. Азыр ондан кийин өзүңүздүн бала чакада барбы? Ушундай чыгармачылыкка кызыккандары, ырчы болом дегендери? Чыгармачылык бар, анан
Эми мен мектепте көп жыл иштедим да. Мугалим болдуң. Мугалим болуп. 45 жыл мектепте сабак бердим. Кайсы сабак боюнча? Предмет музыкадан. Музыка сабагы. Музыкадан сабак бердим. Анан кийин бул музыканттын кадыры жок да. Жул мектепте иштеп жүрсөм ачпышканда, "Эй, аккордеонду алсын" дейт дагы алтатып коет, бар окат тура берет. Баягы окат түгөдүбү, калдыбы, кабадыбы, мен ырдай берем. Бул ырчы деген дейт, агайлар эми аксакалдары бар да. Бул ырчы деген кандай бактылуу адам дейт. Ырдап жүрө берет бул дейт. О, жедиңби, жебедиңби, окат жедиңби, эч ким сурабайт да. Кызматта мен айтым, бул кесипке мен бекер окуган экен. Бул кесипке ата-энем туура айткан экен. койчу эле болдум деп. Койчу эле болуп жүрөт экен. Болмок экен. Мага Ырыспай аке мени азгырды дедим да. Эгерде баягы ата-энеңиз айткандай болгондо эт жеп жүрмөксүз да, эт жеп жүрмөксүз. Ертип жүрүп, бул адам ушундай нерсе экен да. Балам ыраазы болбойт экен да. Эчтекеге ыраазы болбойт экен. Болсо агай менен бактылуу болуп, агай мени өткөзүп, жардам берип, мен өтпөйт элем, агай жардам берди. О Токтогонов деген агай бар деп профессор, ол кишиден адам өтпөйт эле. Ошого агай барып, Токтогон, Султан Токтогонович, сиз бул баары бир тарыхчы болбойт бул. Султан Токтогонович, кел ушу балага баа коюп бериң деп 4 койдуруп берди. Ошол Ырыспай акенин сыйлагандыгы да, ошол кишини эл журт билгендигинен сыйлап мен өткөзүп койду. Мен ошо биринчи экзамендан жыгылат элем. Аке, өзгөчө агайдын дагы, сиздин агай куйкумдуу сөздөрүңүз да аябай күчтүү экен. Чынында баягы сиздер да азыр агай айткандан кийин өзү ойлонуп калбаңыздар, чын эле ырчылар биз тамактанбай калабыз көп учурда депчи. Мындай учур көп эле болсо керек. Чынында бирок айтылбаган нерсе, бирок чынында ушундай нерсе көп эле болот. Анда агай келиңиз, сизди бүгүн көбүрөөк ырдатканга аракет кылалы. Кезектеги обондоруңузду дагы бирөөсүн көрүүчүлөрүбүзгө аткарып өтсөңүз, анда кандай чыгарма аткарып бересиз агай? Мен дагы Атакул досум да, армияда бирге болдум эле. Атакул Жакупов деп бизде чыккан Алыкул сыйлыгынын лауреаты. Бул киши туаса армияда көп ылларыны жатка билген экенмин, билбей эле меники деп жүрө бериппин да. Адамдар айтты, деди, апанды бул Атакулдун ыры го. Дедим, муну мен жаттап жүрүп, бир оон еңсеп буга меники деп коюппун деген сөздөр болду да. Ону акындар эштиген экен дагы, барып Атакулга айтып берди, бир ненормальный киши бар экен, ону ошто жүрөт. Сен ылларыңды меники деп айтат го. Десенен ол баягы бирге жүргөн эле тагдырлаш досум чыгармачылык ушундай болот экен, мени кабыл алып тур да. Бул чыныгы эл айткандай ненормальный окшойт. Мен ылларымды меники деп алган болсо. Көрсө мен ону оон чыгарсам, бөлөк чыгарсам, ошонуку болуп кала берет экен, текст меники болбойт экен. Ана мен кийин түшүндүм, кечир дос дедим, мен шүтүп коюпмун, меники дей бериппин сенден. Бирок мен сеникини китепке жазып же эме кылганым жок, только оонго даярдап жүрдүм эле. Жок, меники деп койдум, дос, кечир деп барып кечирим сурадым. Анан дос ушул кылганың жакшы эмес деди. Меники деп айтпагын деди. Кечирип кой дос дедим. Ошондон бери сиз онун айтып жүрөсүз. Ошон үчүн чокшун оонуга жазда көп ыллар жазганмын. Келиңиз анда ошол чыгарманы көрүүчүлөрүбүзгө тартуулайлы анда. Bulut bulut, aylan aynak bulut. Bulut bulut, aynan aynak bulut, kayda köçüp baratasın caycılık, bakıt izlep sen durmuştan çıktın bu.
Ye tağdırdan, ye tağdırdan izledin mi? Ye tağdırdan izledin mi yaxşılık? Yandı kıyma, al bu tağdırı öktümü, kusa dolgun, sağnıçındı büktürüp. Yönedin mi, göçüp onu gözyaşım, yan tuybağan elcerge, yan tuybağan elcerge tökkönü. Bulut bulut barar yolun kaytarap, kaysı tağdır terezendi kaytarat. Bir kumarın kandırabı cebün, köpten beri görüşmegün, köpten beri görüşmegün aytarat. Bir kumarın kandırabı cebün, köpten beri görüşmegün, köpten beri görüşmegün aytarat. Бара келди, азаматсыздар. Демек, кийинки суроолорду биздин жигиттерге да узаткым келип атат. Агайдын биз кыска убакыттын ичинде эле куйкумдуу сөздөрү, тамашаларына да көп болуп атасыздар арадан. Сиздер дагы агай жөнүндө кандай комментарийлер бар сиздерден? Биз ошол алгач таанышканда эле байкадым. Ошо Бегмат досум аркылуу таанышпадык. Айыштан баары ошо ырларсыз ат чыгармачылыгын окутчу деп. Анан өзү да көтөрүп келген ырларын нотага түшүрүп берди. Ошондо эле аябай күлдүрүп сүйлөп, өзүнүн күлгөндөрүн да жаздык. Жолдо келип бир аз эстеп күлүп келдик. Агай шайыр, шатман ушундай адам экен. Ал эми Ислам мырза, сиз кандай ойлойсуз? Мен Адилет, Абдышүкүр агам менен таанышканда биринчи Бегмат агайым болот, Бегмат агай, Ислам агайларым болот. Мен Бегмат агай аркылуу Абдышүкүр агабызды таанып, ырларын окуп көрүп, обондорун угуп, мага да абдан жакты. Абдышүкүр агабыз мага жөнөкөйлүгү менен жакты. Анан ар бир сүйлөгөн сөзүндө койкумдуу сөздөрдү сүйлөгөнү менен жакты. Ошол. азыркы убакта көбүнчө кандай ырларын аткарып жүрөсүз агайдын? Азыркы убакта Жашоо деген чыгармасы бар. Ошол ыры мага абдан жакты. Мүмкүн болсо Ошол эле да, азыр жашоо. Ада агайдын калемине таандык оонду дал ошол биздин Адилет мырза көрүүчүлөрүбүзгө аткарып берсе. Демек, урматтуу теле көрүүчүлөр, агай айтып өткөндөй, буюрса жаштар мененоондорумду аткарса, демек мен максатыма жетмекмин дейт. Анда бир четинен ал жигиттер табылып атат учурда. Анда сиздер үчүн Абдышүкүр агайдын чыгармасын Адилет мырза аткарып берет. Адилет Усунбаев 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 аткарып бер
Жерге суға жақшылықты жетімбе, қарсы барам кең таланын жетімбе. Қастарлашып қошмол емес қатарға, менің жашым керектігін сезінбе. Менің жашым керектігін Ай, балле, асаматсыз. Ағай, өзіңіздің шығармаңызды атқарды. Қандай атқарды? Шығарманы жақсы атқарды. Аккордеонды жақсы ойнайды екен да. Анан кейін шығарма Турунбай Ергешевтікі сөзі. Турунбай Ергешев кеше бізден мезгілде ол кіші немеде обществоға көп келетілі. Түнделері келетілі. Жақшылынып келіп, Қарбалас Бакиров менен бірге едік та. Ошынан келіп чай-пай ішіп, ылларын оқып кететілі, сонда біліп қалдық та, ол кішін ақын екен деген. Көп Рысбай әкем ол кісінің көп сөздерге оғын жазған. Турунбай әке өтіп кетті оқшайды алanda. Талантты адамдардың бірі еді да. Шо кішін сөзге мен шул оғынды жазым еле да. Ағай, анан ушул оғындырды чыгарууда көбүнчө кайсыл акындар менен дагы иштешесиз, кайсыл акындардын ырларына көбүрөөк басым жасайсыз? Анын сөзүн тандоодо, ырды тандоодо эмнеге маани бересиз? Мен сөздү тандаганда мен биетте кудуретим жетпей жүрдү. Көп топ менен мына жерде оғынчылардын чоң тобу бар да. Конкурс болып келетілер, сол конкурста келгенде ылларды қабыл алатылы да. Рысбай әкені баш қылып отырғызып, сол оғындарды, жаңы шыққан оғындарды, оғыншыларды бардығын жиып тұрып, республикадан бір топтап тұрып,ошта сол емеге кітеп қылып шығаратылы. Сол мезгілде,
Şol Rısbay akan emesi de şol emege mani verdim da men yetişmey жүрген ekemin. Ondan Leylek'e bardım, 20 yıl iştep kaldım, mugallim bolup. Ошол жакта өзümün yerimde Kurбаналы Сабыровдун сөздөрүгө көп эме бердим да. Ошол кишинин сөздөрүгө көп жаздым. Анан кийин Атакулдун сөзүгө көп жаздым. Болсо ошол биргеле жүргөнбүз, көп убакыт өткөн, байкабай жүргөн экенмин. Кийин ошол кишинин сөздөрүгө кайрылып жазса болот экен. Ошол кишилердин сөздөрүгө. Бул жакта чыккан обондорумдан мен енді студент мезгилде өзім аккордеонду жакшы ойнай албайм да. Себеп дегенде мен мал багып жүргөнмүн да. Жөн эле койчу келип аккордеонду ойнай бербейт да. Негизи өзүңүз дагы Лейлек жөнүндө айтып калдыңыз, эми өзүңүздүн туулуп өскөн мекен боюнча бир аз учкай кирип калып өтсөңүз, сиздин дээрлик жашооңуздун көпчүлүк бөлүгү дал ушул өзүңүздүн кичи мекенде өткөн чыгар. Ооба. Менин туура айтасың, адамдын туулган жери Мисир дейт. Туулган жер. Телевиденияга көбү тарттым, мен Олжобай Бубатаев ушул Лейлекке жүрүң ова деп ал барып ошол жака жеримден тартып келди. Мына Оштон эмеден көрсөттү, передача берип. Онан ошол Лейлектин жери кооз багланды, ырга салып ырдаса болот экен. Ошолорду ырга салып ырдап бүт дүйнө көрүп калды мен эмеден, беркейим аркылуу. Баягы эме чыкты азыр, интернет. Интернет көрүп эле ушул киши жазат экен, ырдаганын уктук деп эле ушул жактан каттар келип атат. Анан туугандарыма баягы ынабай жүргөндөр сиз ака ыр жазат турбайсызбы деп ошолор көңүлүмдү көтөрүп ошол ырларды айтып калат мага. Бул киши Кооз Баглан деген ырды жазган, ошол кишинин автору ушу киши деп калат. Анын сөзү Курбаналыныкы да. Ошол юбилейге катышып келдик. Лейлекте Кудайга шүгүр, ошол акындар, ошолор бүт бардык жакшы жамандарын бардыгын жазганда, Курбаналы Сабыров, онон ол жерде Атакул Жакупов, Лейлекте. Өзүң билесиң го, Абдулла Дооров, бир топ айырге белгилүү акындар бар да. Ошолордун ырларга жазса болот экен өзүбүздүн жерде. Өзүбүздүн жердин байлыгы ошол кудурети жеткен адамга өтө сулуу жерлер көп экен, жазса болот экен. Ошого мен рахмат айтам ошолорго. Рахмат силерге ошо мени эстеткениңерге. Анда дал ошол өзүңүздүн мекенге ардаган чыгарманы көрүүчүлөрүбүзгө аткаруу үстүндө турат буйрус агайыбыз. Лейлек үчүн сөзү Курбаналы Сабыровдуку, обону меники, Лейлек жергем. Leylek jergem, örük zardın mekeni, köp sağınıp öbek sevminim seni. Görgönümden artığı yok ömürde, örük zarın güldüp durgan kezdedi. Örük zar ele, utmandı yerim, nur verdim ağa, ırsunam sağa, nur verdim ağa, ırsunam sağa. Leylek jergem bağ yetkisi yerdegi, asıldardın en asılı mendegi. Kelgenimden artığı yok ömürde, ölüptürüm bölüşüp durgan kezdegi. Örük zar elim, otman bu yerim, nur verdin ağa, ırsunam sağa.
Өрігіңдің шересіне қанғанмын. Өмір бойы жаза тұрған ырыма, өрігіңдің шерендетке алғанмын. Өргізар ерем, құтманды жерем, нұр бердің маға, ырысуынам саға, нұр бердің маға, ырысуынам саға. Ай, бара келді. Азаматсыз. Сіздерге дағы шығармашылық игілік қалайбыз. Өнеріңіздер дағы да өркіндей берсін, көптеген оғындарды істен күтіп қалала. Эми көрүүчүлөрүбүз деген бір кыскача тилектер болса, жакшы сөздөр болса арнап өтсөңүз болот. Кымбаттуу менин өскөн жерим көрүп аткандар, мен силерди жанымдан артык көрөм. Силер барсыңар, мен ырдап атам. Силер болбосоңар, мен ким ырдайм? Туугандарым, жубарларым, менин бир туугандарым, мына коштоп келген музыканттар. Мен силерге узун өмүр, бактылуулук каалайм. Бул Алланын улук Рамазан айларында, жакшы күндөрдө насип кылып элге чыгып атабыз. Силерге узун өмүр, бала чакаңар менен жакшылыктарды, чексиз жакшылыктарды каалаймын. Өмүрүңөр узун болсун. Бизди чыгарып элге тааныштырып аткан эли журтум, мен силерди сагынам. Тынч болгула. Мен силерге өлүп калганча ырдай берем. Көп ырдайм мен силерге. Мен силерди жакшы көрөмүн. Силер бар болгула. Көп досторум өтүп кетти. Өтө электер. Силерге узун өмүр, бакыт таалай, лейлектин жериндей, өрүк зарлуу мекениндей, улуу, даражалуу, кудуреттүү жерде жашаганың үчүн бактылуусуңар. Биз ам силер менен жашаганың үчүн бактылуубуз. Рахмат силерге. Мен силерге ырдесте сундум. Кабыл алгыла. Ушул жакшылар мага жардам берди. Мына чыктым мен. Бул чыга албайт деп жүргөн. Бул кыла албайт деп жүргөн. Кыса болот экен го, чыгарса болот экен. Мына рахмат хаммаңарга, эли журтка рахмат. Силер мени чыгарганыңар үчүн кам болбогула. Аллаху акбар. Сизге да ыраазычылык. Сиздерге да эркин микрофон берели. Салам, дуалар жолотсоңуздар болот. Кыргыз элибизге мен дагы ошо азыр Рамазан айы менен куттуктаймын. Элибизде тынчтык болсун, элибиз аман болсун. Сиздерден да бар. Ошо телекөрүүчүлөргө, ошол телеканалдын көрүүчүлөрүнө кутман таң каалайбыз. Бүгүнкү күндө жакшылык ийгилик күтөсүн. Жана ошондой эле орозоңузда кабыл болсун. Адилет. Жалпы бизди көрүп жаткан жалпы калай калкка барыңыздар, ар дайым аман болуңуздар. Ар бир үй бүлөгө тынччылык каалайбыз. Бар бололу, аман бололу. Чоң рахмат. Сиздерге дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, бизде жарнаманын кезеги келип калган экен. Жарнамалык тынуу, андан кийин кайрадан көрүшөбүз.